Саламатсызбы? Сиз көрүп жаткан Бизон медиа борборунун айтмакчы рубрикасы. Айтмакчы, бул рубрикада күндүн орунтуу жаңылыктарын айтып беребиз. Берүүнү мен Айпери Шынкулова алып барам, бизден алыстабаңыз. Күндүн темасы. Ата-энелердин WhatsApp тиркемесинде ыйлап олтурган баланы сорутууга аракет кылган адамдын видеосу активдүү тарап жатат. Анда бала телефону менен сүйлөшүп бара жатып жыгылып кетип, аны сындырып алганын айткан. Бала, не болсун? Не илеп атасың? Эмне сынды? Нормально айтсаң, я тебе помогу. Турсаң? Не болду? Айтчы. Я шел домой, разговаривал со своими одноклассниками, споткнулся об эту лестницу, упал и разбил свой телефон. Кантем, мен сабактарга катышам. Илеп, ами, акырын. Кантем илеп, Ами, неге? Биз удаленно окуйбуз да, мектепте раз жабык. Анын кошунасы баланы тынчтандырууга аракет кылган. Бирок өспүрүм ачууланып, кайрадан телефонун сындырып салган. Ой, дура. Мен кантип ыйлабайм? Мен апама эмне деп айтам? Учурда онлайн окуп жатпайбызбы? Чаттар аркылуу сабактарды өтөбүз деген мектеп окуучусу. Маалыматка ылайык, учурда бул өспүрүм бала изделип жатат. Ал үчүн каражат чогултулуп, ага жаңы уюлдук телефон сатып берүү пландалууда. Коомдо ача пикирлер айтылып жатат. Көпчүлүк бул бала жаттап алган, атайын уюштурулган деп айтышууда. Оскара! Күчүм жетпей жатат. Балбак Төлөбаев Жайма базар боюнча УКМКга кайрылганын айтты. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев базардын айланасында товарларды жайып саткандар менен күрөшүү үчүн УКМКдан жардам сураганын билдирди. Ал бул боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы Камчыбек Ташиевке кат жиберген. Бухайт этпейли я. Ошондой эле Төлөбаев Ош базарында болгон окуя сыяктуу көрүнүшкө жол берилбеши керектигин айтты. Бычка менен кошуп, анан Бишкектин ортосун. Буга чейин социалдык тармакта рейд учурунда сатуучунун мэриянын кызматкери жана милиционер менен тирешкен видеосу тараган. Хулиганы. Шаар башчысынын милдетин аткаруучу сатуучуларды базардын ичине кирип соода кылгыла деп айтып жатканын жана ал жакта орундар бар экенине ишендирди. Айтмакчы, пандемия маалында Алтынбек Сулайманов Ош базарынан манты жеп элдин оозун ачырган эле. Баса белгилей кетсек, депутат Ош базарынан тамактангандан уялбаганын айтып чыккан жайы бар. Бисмилла деп айткан эле, бисмилла деп жедик. Мына эжекем мантысынан. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул оромо экен го. Ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда дагы бар. Дарегибиз bizon.news. Ошондой эле социалдык тармактардан бизди bizon.kz деп издеп, акыркы кабарлар менен кабардар болуңуз.